Биз тиешелүү чараларды көрүп бара. Таласта жыл башынан бери 76 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 15 адам каза болгон. Бул туурасында Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү облус башчысы менен болгон жыйында билдирди. Бул ишканалыкка биздин кызматкерлер тарабынан 149 кат берилген. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев облустук ички иштер башкармалыгы, билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жыйын өттү. Отурумда облус аймагындагы жол белгилери, жол чийимдери жана желмаян электроскутерлердин өспүрүм балдардын айдоосуна тыюу салуу маселеси талкууланды. Жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштер жүргүзүп, жана азыркы күндө мына буга чейин дагы айтылып кеткен жанакы желмаян автотранспорт боюнча дагы бир чоң көйгөй жаралып жатат да. Ушул боюнча да түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүздөр. Облус аймагындагы унаа жолдорунун абалы, айрым аймактарда жол белгилеринин, жол чийимдеринин жоктугу, жол кырсыктарына себеп болуп жатканы айтылды. Бул кемчиликтерди тез арада калыбына келтирүү тапшырмасы берилди. Жол белгилери боюнча бүгүн биз өзүбүздө да ушундай координативдүү чоң чогулуш болду. Ал жерде талкууга алдык. Кудай кааласа биринчи сентябрга баардык жол белгилерин баарын коюп бүтөбүз. Максимально бүтөбүз. Мектептин алдылары, бала бакчаларынын алдылары бүт баары разметкалар чийилип баары такталып атат. 31-не баары дайыр беребиз. Ошондой эле унаа жолдорунда желмаян жана электроскутерлердин жолдо жүрүү эрежелерин сактабастан жол кыймылына тоскоолдук келтирүүсү жана жаш өспүрүмдөрдүн башкаруусу көп болуп жатканы айтылды. Мындан улам коомчулук арасында байма-бай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Эске салсак, 11 август күнү Айтматов районунда желмаян айдап бара жаткан 2 өспүрүм токтоп турган жүк ташуучу унаага кирип кетип, натыйжада 2 өспүрүм тең каза болгон. Мындан улам желмаян жана электроскутерлерди унаа каражаттары катары атайын категория берип, аны башкаруу үчүн окутууларды өткөрүү сунушу берилет. Правила дорожного движения көргөзүлгөндөй, бул автотранспорттарды биз 14 жаштан өйдө гана колдонууга мүмкүн. Бирок тилекке каршы ушул жаш өспүрүм 10 жаштын тегерегинде, 11-12 жаштын тегерегинде балдар дагы колдонуп калган учурлар болуп атат. Биз азыр сунуш даярдап атабыз. Министрликке жана өкмөттүн кароосуна ушул желмаяндарды жана бүгүнкү күндө эми замандын талабына ылайык азыр булар көбөйүп кетти. Мурун скутер деген жокко эсе болчу. Азыр булардын ылдамдыгы 50-60 километрге чейин барып атат. Ошон үчүн биз жанакы жол коопсуздугун сактоо боюнча атайын отурумдун чечими менен ушул жол кыймылынын эрежелерин өзгөртүү киргизүүнү сунуш берели деп чечтик. Ушул 14 жаштан баштап жөн эле уруксаат берилбестен, балким кандайдыр бир дагы бир категория ыйгарылып, бир кыска мөөнөт болсо дагы буларды бир окутуу жүргүзүшүбүз керек деген ушундай заман талабы болуп атат. Ошондой чечим кабыл алынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин айтымында Таласта өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны өсүп кеткен. Жол кырсыктардын алдын алуу багытында биздин улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан атайын тескемелер жарлыктар чыгарылган. Ошол жарлыктардын негизинде быйылкы жылы эле биздин Талас облусунун аймагында комиссия түзүлгөн. Бул комиссия эмненин негизинде биздин азыркы министрлер кабинетинин төрагасынын токтомунун негизинде, тескемесинин негизинде 169 тескемеси чыгарылган. Ошол тескемесинин негизинде жол кырсыктардын алдын алуу боюнча атайын комиссия түзүлүп, бүгүнкү күндө иш жүргүзүүдөбүз да. Ушул жол кырсыктарын азайтуу, жол кырсыктарын алдын алуу, анын ичинде жаш өспүрүмдөрдүн катышуусундагы жол кырсыктарын алдын алуу максатында иш жүргүзүлүүдө да. Бүгүнкү күндө дагы кезектеги отурум болуп өттү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндүн ушул жол кырсыктарынын арасындагы негизги бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп, дагы эле азыркы учурда эл арасындагы сөз менен айтылган желмаяндар, азыркы жеке мобилдүүлүк каражаттарын башкаруу бул негизги көйгөйлөрдү жаратып келүүдө да. Жыйындын алкагында жаш өспүрүмдөрдүн желмаян жана электроскутерлерди айдоого тыюу салуусу боюнча эскертүү иш-чаралары, түшүндүрүү иштери, эскертүү рейдтери жүргүзүлөт. Айжамал Байырбек кызы, Элхан Арстанбеков, Талас шаары.